Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн биздин өтө турган темабыз сүйлөмдөрдү толуктоо. Биз тапшырманы аткарардан мурда көрсөтмө менен таанышып алсак. Ар бир тапшырмада 1-4 чейинки сөздөрдү калтырган сүйлөмдөр берилет. Жооп варианттарында аларды толуктоо үчүн 4төн топ сөздөр келтирилет. Сүйлөмдүн маанисине эң ылайык келген вариантты тандаңыз. Анда эмесе мисалдарга көңүл бөлүп көрөлүк. Бул жерде эң маанилүүсү ар бир сөздү орун тартыы менен туура жайгаштырганга аракет кылгыла. Анда эмесе тапшырмалар жөнөкөйдөн татаалды карай түзүлөрүнө көңүл буруңуздар. Эгерде бир же эки боштуктан турган сүйлөм болсо, бул тапшырманын жөнөкөй түрүнө кире турган болсо, 3 же 4 боштуктан турган сүйлөм болсо, татаал түрүнө кирээрин эсиңизден чыгарбаңыздар. Мисалга көңүл бөлсөк, сиздер мисалдагы бир орду бош турган сүйлөмдү көрүп турасыздар. Адегенде кунт коюп сүйлөмдү окуп чыгалык. Маалымат атайлап бурмаланганда ал болот. Демек алдыда турган А, Б, В, Г варианттарында берилген сөздөрдүн ар бирин боштуктардын ордуна жайгаштырып коюп окуп көрөлү. Логикалык жактан ылайык келген сүйлөмдү гана сиздин туура жообуңуз болуп эсептелет. Анда эмесе ар бир сөздү орун тартип боюнча жайгаштырып көрөлү. Ал төмөнкүдөй. А вариантындагы жашыруун деген сөздү жайгаштырып окуп көрөбүз. Маалымат атайлап бурмаланганда ал жашыруун болот. Карап көрүңүз. Бул учурда атайлап бурмаланган маалыматтын жашыруун экендигин анчейин туура эмес. Демек, биз башка сөздөрдү дагы боштуктун ордуна коюп көрөбүз. Анткени жашыруун деген сөз тилдик дагы, логикалык дагы жактан туура келбейт. Анда эмесе кийинки сөздү боштуктун ордуна толуктаганга аракет кылып көрөлү. Маалымат атайлап бурмаланганда ал анык болот. Бурмаланган маалымат анык болобу? Албетте жок. Андай маалымат туура, так, анык маалымат болбойт. Анда бул дагы туура эмес жооптордун катарына кирет. Андай болсо, варианттын бош борундукка коюп толуктаганга аракет кылып көрөлү. Демек, маалымат атайлап бурмаланганда ал ишеничтүү болот. Ой жүгүртүп көрөлү. Бурмаланган, бузулган маалымат ишеничтүү болобу? Албетте жок. Мейли биз телерадиодон болсо, же прессадан болсун уксак, ал маалыматка биз ишенбейбиз. Тактап айтканда мындай маалымат ишеничтүү болбойт. Демек, бул жооп дагы туура эмес жооптордун катарына кирет. Ошентип биз бул тапшырмада А, Б, В варианттарын туура эмес жооп экендигин көрдүк. Андай болсо, Г вариантынын анык экендигине көзүбүз жетиш үчүн бул сөздү дагы боштуктун ордуна коюп окуп көрөлү. Маалымат атайлап бурмаланганда ал шектүү болот. Тактап айтканда, бурмаланган маалыматка биз анчейин ишенбейбиз. Демек, ал шектүү болот. Демек, бул сүйлөмдөгү боштуктун ордун толуктоодо Г вариантындагы шектүү деген сөз толуккандуу биздин сүйлөмүбүздү логикалык жактан дагы, стилдик, грамматикалык жактан дагы ылайык келерине көзүбүз жетти. Маалымат атайлап бурмаланганда ал шектүү болот деген сүйлөм туура сүйлөм болду да, туура жооп катары Г вариантын белгилесек болот экен. Мындан дагы татаал 3 боштукту толуктоодо же 4 боштукту толуктоо иретиндеги сөздөр дагы кездешет. Эмесе балдар, мен силерге тапшырма катары берейин. Силер көрүп тургандай 4 боштуктан турган сүйлөмдөрдү өз алдыңарча маанисине жараша толуктагыла. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деп эсептейм. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакка чейин сак саламатта калгыла.